öldürüp durup taşlaşkan bularcı. İzledim, izlesem çok. Bir yaka deşti, tapmadım, milisaga verdim. Anan участковыйдагы берди халатный отношения кылып атпайбы? Точка ошол турат. Мына сөөк табылган жер. Мындан 3 күн мурун 18 жаштагы Эрмекбай Шемаевдин жансыз денеси Сузактагы Каралма айылынын киребериш жериндеги бүркүт эстелигинин ылдый жагындагы жардан табылган. Шемаевдердин үй бүлөсү оор жоготууга учурап 18 жаштагы уулунан айрылып күйөткө батып турган мезгили. Эми гана бой жеткен баласынан айрылган үй бүлө окуяга катыштыгы бар дейилгендер каттуу жазаланса дейт. Атасы мен бир тууган апечеси боломун. Атасы өтүп кеткен 10-жылы. Ошондан бери бу баланы апасы өзү жалгыз тарбиялап, биз да жардам берип, ушу 18 жашка чыккыча бу баланы эч кандай жамандыгын же бир жакшы бир мындай жаман сөздөрүн уккан эмеспиз. Жакшы чөйрөдө эле жүргөн, тагаларынын колунда, биздин колубузда көбүнчө меникине барчу эле. Анан ошо 25-нен 26-сына өткөн түнү таңгамал алып чыгып кеткен экен. Балдар чакырып. Келин мага 27 күнү звонок кылып айтты. Эже, сиздиңне барбадыбы? Деди, жок, мен 17-август күнү чакырсам, макул деп туруп барган эмес. Анан караштыргылам, эмне болуптур десем, балдар чакырып чыгып кеткен экен деди. Ошо чакырып кеткен балдарды милицияга бергиле дедим. Сураштыргыла дедим. Бул жерде кайдыгерлик болду. Ошо күндөн баштап эле, бул арызданган күндөн баштап эле участковойлор аракет кылышып, катуу киришип, ушу баланын аркасынан түшүп, ким чакырган, кимге барган, каерге барган, ошолорун сүрүштүрүп сураганда, балким ошо мезгилдерде жаны бардыр эле. Балким ошо мезгилде биз тазараак мезгилде табып алат элек. Утушуп, тияка кетти, бияка кетти, чөпкө кетти, көлгө кетти деп ошончо күндү өткөзүп 9-сентябрга чейин эч нерседен кабар жок, тиякта биякта деп жүрүп тагалары, бөлөлөрү чыгып, анан дүрбү менен көрүп, ошентип табып, денесин табып алып чыгышты. Моргко барганда көрдүм мен. Ушинтип суук денесин алып барды биздин үйгө. Иштеген балам. Жамандыгы жок эле. Ичпейт эле, чекпейт эле. Сабап түнү алып чыгып кетет. Шат балдар. Ошондо эже сиз айтып атасыз да, ошол баланы жанагы аяктан көрдүк, бул жактан көрдүк, анан алысыраакка кеткен, мындай кылып көрдүк деп буга чейин да бир башка жактарга барып иштеп жүргөн да бул балачы, башка Бишкекке барып иштеп келген экен, Ошондой болгонбу? Бишкекке Бирок өзүбүздүн чөйрөбүздө жүргөн үчүн бай ишеничтүү болгон да. Бул жерде бизге белгисиз болуп атпайбы? Мисалы мен билбейм, бул досторум, бул жактагы досторум. Алар ушу таңгамал алып чыгып кетип атышпайбы үйдөнчү? Ошондо бала мисалы тайнесиникинде бул жакта тага журтунда, ата журтунда эки жакта мындай жашап жүргөнү үчүн дагы сиздер ал жакта болсо керек, бул жакта болгондо десең 15 күн аралыгында ушундай бир табылбаган жагдай болгон экен, демек. Милицияга канча күндөн кийин берип атасыз бала жоголгондо? 5-6 күндөн кийин берип атам да, 5-6 күн ичи эмне кылдыңыздар? 3 күндөн кийин. 3 күндөн кийин. 3 күндөн кийин бердим. Өзүңүз издедиңиз. Ооба, издедим. 3 күнгө чейин бардыгыбыз издедик. Бааны издедим. Анан мен айттым, милицияга жазыш керек муну дедим. Жазыш керек дедим. Анан кийин ошо алып чыгып кеткен балдар бар экен дедилер. Срочно ошо балдарды участковыйга бергиле. Участковыйлар ошолорду алып 1-2 күн камап туруп, 1-2 саат катуу урса эле айтып берет дедим. Анан участковый дагы берди, халатный отношения кылып атпайбы? Тияктан бияктан сурап, бир 3 аялды уюштуруп алып. Чыныгы достору биз болобуз. Эрмек урушка кеткен бала биз жок болчук да. Бизге айткан эмес, урушка барабыз мындай депчи. Ал досубуз үйгө келип, үйдө жатса, аны биздин айылда экинбештер урушка барабыз алып кетишет экен. Апарып урушка барышат экен да, бирок андай жаман окуя болгон биз билген эмеспиз. Андан биз кабарыбыз жок болчу да. Эгерде биз да чогуу урушка барганыбызда биз досубузду да жерде калтырбайт элек да. Досубузду биз алып келет элек. 25-нен 26-сына өткөн түнү болгон окуя. 25 күнү бул өзүнүн 1-2 жаш кичинекей иниси менен ушул айылдаш чөп чабышат. Очередтен айылда ушундай да. Бүгүн бунукун жардымдашына экинчи күн. Анан келип жатышкан экен, тагамдын сөздөрү боюнча төшөк салып жаткан дейт, мен жаткам дейт, эртең мен чыксам жок дейт. Булар жатканда ошо айылдагы бир бала, булардан чоңураак бала чалат, чыксаңар деп чыгат булар.
чыкса ушундай разборка бар дейт. Биз барбай эле коелу, эртең менен 6-да чөпкө чыгышыбыз керек дейт. Дегенде жок, ушинтип чоңоюсуңар деп эле портерге жүктөп алып кетет. Алып кетип барат, барганда эле нар жактан, тиги жактан адам. Бул разборка Тарамбазардын тиешеси жок өзү негизи. Бул разборка Катыраңкы менен Кара булактын разборкасы. Кара булактын жигити ушул айылдын чоң баласына чалат, ал бала бул балдарды жүктөп алып барат. Өзүнүн достору жок болгон, просто интернет булактарында битке достор калтырып кетиптир деп өзүнүн достору болгондо ал бала эртеси табылмак. Эми бирге эрчит барган балдар таап чыгат эле. Булар айтпай жүрө беришкен, тиги жакта билген. Мушташ башталганда алып барган балдар качып кеткен, бул кармалып калган, ак спортивкачан болгон үчүн. Анан кечиресиз, теласы уруп сындырып ырып салышкан, аркасынан спортивканы ырыткан да, спортивка шамал койчу оңураак түшүп калган. Траекториясы дагы башкача болуп турат. Анан бизге айтып тура беришти, бул өзү түшүп кетти деп табылгандан кийин то. Милицияга зайлен түшкөн. 4-5 күн майнап болбогон, туугандар өздөрү барып таап алган. Кийин спортивкасы калып кеткен. Спортивкасы 2-3 күн калып кеткен. Анан бизде ошол экөө атты. Спортивка чечет деп. Чөтө эч ким албайт. Анан өзүбүз барып, дрон менен алып. Менин балам отурат азыр. Менин балам отурат, ошону биз азыр актыкты немени чечели деп келгенбиз да. Анан булар иш болуптур, башында баштаган балдар бар. Ким муну баштаган, ким койгондорду биз эми баарын тактап бүттүк. Менин баламды чакырып кеткен бала жүрөт. Башкасы жүрөт. Эми азыр биз аны муну коюп туруп, ата-энелер биринчи ушу ата-энеден баланын тагасы болот экен. Ушу бөлөсү болот экен. Ушундан неме кылалы дедик да, ушунун немесинен кечирим сурап башкасын кылып гана келдик биз, элчи келе. Анан бизде неме жок азыр. Аяк жактагыны биле албайм мен. 3 бала турат Катыраңкыда. Сиздин балаңызды мушташка катышып калганбы? Менин баламды чакырган түнкү саат 3-тө. 3:30 алып чыгып кеткен. Сиздин балаңызды да чакырып алып чыгып мушташка катышып калган. Менин балам башында мен балам болгон. Катыраңкы менен Карабулакта мушташкан ошол болгон. Сиз Катыраңкыдан болупчу Карабулак? Мен Катыраңкыдан болом. Менин балам менен Карабулактын баласы киринген малда мушташкан болот. Ошол малда менин балам уруп койгон болот. Анан кийин бул алам кылып ушунча баланы 30 баланы чогултуп барган ошо болот да. Тарамазардан чогултат, Кашка Тиректен чогултат, Сарылактан чогултат. 30 бала менен. Менин балам 7 бала менен чыгат ошондо. 7 бала менен чыгып ушундай иштерге учурап атат. Тарамазардан айырга мушташ болгон жерге канча бала барганын билбейт да. Мен балам. Айырда санаган эмес. Булар келип караңгыда мушташ болгон, анан патыр-путур болгондо качканда Тарамазардын балдары Кашат жага качкан. А балдар машина менен портер менен Карабулакка качкан, Сарылакка, Кашка Тирекке качкан. Аталган окуя 2024-жылдын 10-сентябрь күнү Сузак райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 144-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ал эми табылган жансыз денени өлгөн себебин аныктоо максатында соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Аталган кылмыш ишине шектүү катары Сузак районунун 2006-жылы туулган 2 жараны, ал эми 2007-жылы туулган 1 жараны убактылуу кармоочу жайына киргизилип, Сузак райондук соту тарабынан бөгөт коюу чарасы тандалып алынып, азыркы учурда камакка алынган. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7 канал, Сузак району.